Экинчи бөлүм. Силер менен Лаудикиялыктар үчүн жана дегеле мени көрбөгөндөр үчүн кандай айыгышкан кармашта жүргөнүмдү билсеңер дейм. Бири-бириңерди сүйүп, биримдикке келсеңер, жана билимден келген бүткүл байлыкка тете толук ынанымыңар болсо, анда кайрат жигерге жана Кудайдын купуя сыры Машаяк жөнүндө түшүнүккө ээ болосуңар. Мен ушул үчүн күрөшүп келем. Ал эми Машаякта акылмандык менен билимдин бардык кенчи катылган. Муну айткан себебим, силерди эч ким бал тилге салып алдап кетпесин дегеним. Мен жаныңарда болбосом дагы, оюмда силер мененмин. Силердин бир тартип менен жашап, Машаякка бекем ишенип жүргөнүңөрдү көрүп, кубанып жатам. Ошондуктан, эге биз Ыйса Машаякты кандай кабыл алсаңар, аны менен ошондой эле биримдикте жашагыла. Аны менен байланышыңар бекемделсин. Жашооңорду анда кургула. Силерге Машаякка ишенүү жөнүндө таалим берилген. Ошол аркылуу өзүңөрдү бекемдегиле. Кудайга чексиз ыраазычылык билдиргиле. Бирөө жарым Машаяктан эмес, адамдык үрп адаттар менен бул дүйнөдөгү жиндерден келген эч нерсеге жарабаган жалган акылмандыгы менен силерди өз торуна түшүрүп албаш үчүн этият болгула. Анткени Кудай Машаякта бүт табияты менен адам кейпинде жашайт. Силер ал аркылуу ырыстуу жашоого ээ болдуңар. Ал жетекчилер менен бийликтегилердин баарысынын башчысы. Силер анда сүннөткө отургузулгансыңар. Бирок силердики адамдардын колу менен жасалган сүннөт эмес. Күнөөлүү табиятыңар силерден кийим сыяктуу чечилген. Рухий сүннөткө олтургузуу деген ушул. Аны Машаяк кылган. Чөмүлүп, аны менен чогуу көргө коюлгансыңар. Чөмүлүп, тирилгенсиңер. Бул аны өлгөндөн кайра тирилткен Кудайдын кудуретине ишенген үчүн болду. Эми бир кезде кылган кылмышыңардын жана сүннөткө отурбаганыңардын айынан өлүк болгон дал өзүңөрдү Кудай Машаяк менен чогуу кайра тирилтти. Ал бардык кылмышыбызды кечирди. Бизге айып таккан карызды кечти. Бул карыз эрежелерге баш ийбегенибиз эле. Кудай ошол карызды бизден алды да айкаш жыгачка кадады. Ал жетекчилерди жана бийликтегилерди куралсыздандырды. Аларды эл көзүнө шылдың кылып, өзүнүн жеңиш салтанатында туткундар сыяктуу өткөрдү. Ошондуктан эмне жеп, эмне ичип жатканыңар үчүн, же кайсы бир диний майрамдарды, же жаңы ай майрамын, же дем алыш күндү сактабай жатканыңар үчүн силерди эч ким айыптабасын. Булар эми келе турган нерсенин көлөкөсү гана. Ал эми келе тургандын өзү Машаяк. Момундукту аябай жактырган, периштелерге табынган жана жеке өздөрүнүн көрүнүш аяндары жөнүндө көп айткан адамдар силердин сыйлыгыңарды жок кылышына жол бербегиле. Андайлар адамдык акылына таянып, курулай эле манчыркашат. Алардын баш менен, башкача айтканда, Машаяк менен байланышы жок. Баш байламта, муундар аркылуу бүт денени азыктандырып, бириктирет да, анан Кудай ойлогондой өсүп өнүгөт. Эгер Машаяк менен бирге өлүп, бул дүйнөдөгү жиндердин бийлигинен кутулган болсоңор, эмнеге дале бул дүйнөдө жашагансып, кармаба,
жебе, тийбе деген эрежелерди аткарып жатасыңар. Мына ушул тыюу салынгандардын баары керектелген соң жок болот. Мунун баарысы тең адамдык осуяттар менен окутуулар. Адамдар ойлоп тапкан такыбаалык, момунсунуу жана денени кыйноо менен жасалган бул нерселер кандайдыр бир акылмандык өңдөнгөнү менен арам каалоолорду башкарганга дегеле күчү жок.